Всем ассаламу алейкум кыргыз элим, силер менен кайрадан мен Сабыр. Достор, бүгүнкү видеодо өзүңөр көргөндөй эле көк зонанын луту менен топ 1 ала алабыз деген видео тарттык. Видео кызыктуу болду деген ойдомун. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка кылып, комментарийга Кыргызстан алга деп жазып кетиңиздер. Анда эмесе биз видеого кеттик. Көк зонанын тушуна келип калдык. Анда эмесе 2700 метр бийликте ұшып келеміз. Ошентип көк зонага жетпешибизди билип машина менен келип, машина менен көк зонага бардык. Наракты лутайт эттик, беракты лутайт эттик. Эч ким жок болгондугуна байланыштуу кийинен лут кылып алдык дагы. Зонанын этегине чейин лутайт этели деп зона келгиче күттүк. Ошо менен барет менен М40 алдым дагы. Мен кил кылганды кеттим десең, короче. Жака келдик дагы адам издейли деп монета менен сатып алдык, адам көргөзгүчтү. Сатып алдык эле Nokia дейт го. Чота жана казакский стрим снайпер окшойт басла өлтүргөн ютубер стримерлерди кандай жазалайт, мен да муну ошондой жазалап көрбөймүн, кандай карайсыңар достор Бирок точно оригинал эмес экен, потому что оригиналында Nokia 13 деген жазуу бар болчу. Азыр тигини карасак, походу магазинге жакын жакта жүрөт. Катапульта менен магазинде туштап туруп дейинсең, аны бир өлтүрүп кетет го, ебать. Анда Nokia'ны өлтүргөн кишини мен өлтүрөт экен, значит, оно магазин жакта адам бар. Ой, уштук, анда эмесе кеттик. Ана, кай жерде жүрөт экен, братчикабыз биздики. Оппана. Hi, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine. Көп жалжаңдабай жүр, братчика дейсиң го, короче. Тигини өлтүргөн, мени өлтүрүп кака жарып, бияка лутун алып, ошентип муну өлтүрүп бир маалы көк зона келип калды деп бияка келип карап турсам, артынан бир кырса атты. Ушундай кырсалар таска кылды. Буларда да бүт Соня бар болуш керек деп туруп карасам эле аны бир өлтүрүп кетип калды. Акырын жүрүп барып аны ким өлтүрсө да өлтүрөйүн дедим дагы, мынтип карап турсам эле бир маалдан музардан атты. Күтүп турдум дагы. Барат мен ойнай албайм, жаманда граната менен парс деп туруп Ыртайчы мессага гранаталай ыргыттым. Өтө ташыр окшойт, походу, сразу кирип келген маған. Анда эмесе кино көрөлү. Атмосфера хочешь? Атмосфера? Ага. Старшындар, насмай атып қалдыңар уже? Мен кыз эмесмин. Аныңды айтып атасың ма? Просто зыян эмес билейм да кыздарға. Мен эркекмин. Эркек? Ооба. Оюңарды көрүп эле жүрбөйсүз, клубда мушташкан. Ачык эле жүрүп калдыңар ушундай, Месса башына дейбиз да Соня алгандан бар чорт дедик эле, бул да чорт экен, короче. Дмитрийдин көзү буга добивка беребиз. Месса добивка, эми кичине кыпыз толтуруп алып, зонаны көздөй жөнөйлү, короче. Зона бүттү деп бияка келип сүнүп атсам, бир маалда эле эмектен бир адам атат милеп туруп башына махыт басып коесуң, короче. Бир маалда карасам туруп кетип атат туруп стенка коюп албады, баятта. Эми каяка жүгүрөт экен. Аны күчүш керек, главный өлбөш керек. Ушуну точно өлтүрөм, короче. Мияка жүгүрүп кеттим, милеп туруп бир атыш керек. Нөлөбөй калды. Чыккан жерден бир атыш керек дейсиң, адам бар экен айкте чота. Барып турасыз, экөөнү кошуп өлтүрүш керек экен анда. Эмесе, оппа, бияктан бир адам атты. Короче, тупикте мен аптечка кылып, хыпым толтуруп алайын. Супер аптечка, супер жардам берет деп тур, супер аптечканы колдондук дагы. Эми тигини ары өлтүрүп келели, прямо дедик. Айерде 2 адам бар, биякта бир адам бар. Бул капталды өлтүрүп келип алайын, анан дөңдүүлөрдөн өлтүрөм, короче. Атышып атышат, оппа, бирөөсү өлдү, короче. Срочно барып туруп экинчисин өлтүрүш керек. Башына атыш керек, жок, чыккан жок. Главный барып азыр башына мелеп туруп бассаш керек да, болду, анан ошо менен бүтөт мунун өмүрү. Кана, чыксайчы, оппана. Ме башыңа сенин дагы. Мунусун өлтүрдүк, эми 4 адам калды, зонага барып, эртерээк место алып алышыбыз керек. Точно 3 адам калды, менден башка 2 бар. Значит, Тойдинге жакындап калдым. Мякты карасам адам жок. Оң тарабында адам жүрөт, короче. Акырын күтүп турайын, каяка барат экен оң тараптан. Нары кетти, значит, сол тарапка кетет. Сол тарапка барайын. Оң тараптан кетти, значит, сол тарапка барат. Азыр сол тараптан күтүп туруп. Мен зажим бериш керек го. Братчики деп туруп. Чап ты, брат, не даласың, брат. Хорошо, Биз эч кимди моюн калчылатпайбыз, биз 91-жылкыбыз. Эчтеке да албайбыз.
Тарт ей камера. Не даласың, О, бисти мен дос кемди урду. Мен мурдунга урду, дос баланын башын жара чапты. Не даласың? Болду братым, 91 жылдык кезиң, кыйын кезиң болду, эми сабыр кыл. Бир жолу өлүп койсоң эч да болбойт. Менден башка бир адам калды, Топ-1ге жакындап калдык буюрса. Мен ар бери кыдырдым, бир маалда граната келди. Нар издедим, бир маалда жок эй. Дагы бир айдан чыгайын деп бүт ылдыйдын баарын карадым. Бул жакта жок, бир маалда деп буякта стенка турат, акырын күтүп туруп. Чыкса десем чыкпайт, десем чыкпайт. Короче, граната алдым дагы. 8 кыз кетти, стенка зарлат. Секип чыгып, месса башыңа. Ой, бул да чорт турбай месса зажим. Короче, бул дагы өлдү, значит, Топ-1 менде. Ура! Ебать, достор, ошентип биз Топ-1 алдык. Ошентип миссия аткарылды дейсиң го, короче, достор. Видео кызыктуу болду деген ойдомун. Видеого лайк басып, подписка кылып, комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Мен буюрса 200 подписчика аз калыпмын, досторуңуздар менен бөлүшүп, 200 подписчикага жеткиргенге жардам берип коюңуздар, достор. Аягына чейин көргөнүңүздөргө баарыңыздарга чоң рахмат. Всем ассаламу алейкум.